Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Биринчиден орозо ай күнүңүздөр менен туткан орозоңуздар кабыл болсун. Архитектураны алып келип, тарттырганда туура эмес тартып атпайбы? Жолдун ортосуна чыгып атат мынабы бизди талашкан Абыл Хажимов. Жөн негизи ушул жерди саткан туурабы сиздерге туура эмес? Ушуну Надыр Каримов сатканды, туурабы? Жээндерине бергенди. 15-жылы аукционго коет экен. Аукционго койгондо жалаңды Надыр Каримовдун туугандарыныкы бул жерде утуп алыптыр. Кайсы тууганы? Бир тууган жээндери алганбы ушул жерди? Абдул Хафиз Икрам деген. Ошо азыр мына сот аткаруучулар берип атат азыр. Алып бергиле мына сиздердин домуңуздардын площадкасы, кызмынын жери. Сиз ушул жерде жашайсыздарбы? Ушул мына домда. Күчкө салып, колунда бийлигинин эмес менен пайдаланып, аукцион аркылуу сатылды деген. Бирок аукционго бир дагы житель барып катышкан. Мен буга чейин сын пикир айтпадым эле, бирок кече көп кабаттуу үйлөрдүн алдына контейнерлерди коюп алып, элдерди тоготпой, кыйкырып сүйлөп аткан жигиттерди көрүп туруп, мен сүйлөгөнгө туура келди. 2003-жылы 14 гектар жерди шаардын сыртынан базарга деп бөлгөн. Ошол кездеги бийлик ээлери 14 гектар жерди бөлгөн. Бүгүн 5 гектарында Дордой базары салынып турат. 9 гектары ошо базар чөт деген үмүт менен бош турат. Эгерде өзгөн шаардын ичиндеги базарды шаардын сыртына чыгарып койгон болсо, 850 миллион сом акча кетирип, өзгөндө айлампа жолу салынбайт. Даңгырап жолдун бардыгы ачык болот. Бул жерде кызыкчылык Ак үйдүн ичине чейин кирип кеткен, өзгөн шаарындагы ошол базардан кичине болсо да чөнтөгүн кампайтып аткан адамдардын бүгүн туура эмес жолго салып атканын белгиси. Надыр Токтосунович, сиз бүгүн шаарды башкарып жатасыз. Ар бир алган кадрды резервдик гос резервдеги турган конкурстан өткөн кадрларды ишке алышыңыз керек. Бүгүн Рахман Атажанов деген мырзаны вице-мэр кылып сиз ишке алыпсыз. Бул мыйзамсыз. Бүгүн сиз алып аткан кадрлар булар толук кандуу айтпасам да коррупционерлердин сап башында турат. Рахман Атажановдун жаңы өзгөндө Жаза айыл өкмөтүнө караштуу 2 гектар 70 сотик жерди токтом чыгарып, шаардын токтому менен элдерге участок кылып саткан. Бул факты бар. Буну бүгүн токтом жокко чыгарттык. Иш козголду, бирок ошол иш козголуп соттолгон адамды сиз ишке алып отурасыз. Бул туура эмес. Мен Өзгөн районунун атуулу катары мен чыдаган жок. Бирок карапайым эл чыдап келатат. Бундай чыдамкайлык дайым боло бербейт. Бир күн элдин чыдамы бүтсө, сиз элди тополоңго түрткү берген адам болуп каласыз. Ошондуктан эсиң барда этең жый дейт кыргыз. Эсиңиз барда кадрларыңызды тазалап, элдин айткан талаптарын аткарыңыз. Эл бүгүн көп кабаттуу үйлөрдүн алдында соода күркөлөрү коюлбасын, жолдо тыгындар жаралбасын, шаар таза болсун, таза суу ичейли, канализациялар курулсун деген талап менен отурат. Силер өздүк кызыкчылык менен 3 жыл баштала турган саркындуу суулардын түтүкчөлөрүн 3 жылдан бери кармап отурдуңар. Мен ал саркындуу суулардын проекти боюнча үстүнөн иштеген адам катары мен жакшы билем.
2015-жылы келген проектini 2018-жылга чейин кармап отургансыңар. 2018-ден 2020-га чейин жылдырып койгон ишти 2022-жылга чейин кармап отурасың. Ошондуктан шаардын жетекчиси өз элине ата катары, бир туган катары мээримин төгүп иштесе, шаар көркүнө келет. 70 миң, 80 миң эл жашаган шаарлыктар кээ бирки шаарларда 30 миң ел жашаган жерлерде барып 20-30 миллион сом бюджети бар шаарларды көрүп туруп ичиң түтөйт. 100 миллиондон ашык бюджети бар Өзгөн шаары бүгүн мусор каптап турат. Bunun бардыгы шаардын башчыларынын туура эмес адистерди тандагандыгы. Мына ошондон улам Өзгөн шаар эмес. Бүгүн Өзгөн анча-мынча айылдардын артында калып кетти. Ошондуктан мен түз кайрылуум. Чындык ачуу болот. Балким ачуу тийиши мүмкүн. Бирок туура адистерди тандоо бул жетекчиден. Ошондуктан мен шаардын жетекчиси катары Надыр Токтосунович сизге кайрылам. Туура кадр тандап, элге тез ара ичинде туура мамиле менен иш жасагыла. Карапайым элди кыйнаштын кажети жок. Балким үстүңүздө турган, одон айтсам кечириңиз, крышаларыңызга таянбаңыз. 30 жылдык тарыхта биз көп крышаларды көрдүк. Ошол крышалардын өздөрүнүн крышалары айланып, мамлекетке келе албай, элди аралай албай калган адамдарды көрдүк. Ошондуктан жанагы вице-мэр кылып алган коррупционер адамдарыңызды этият кылыңыз. Өзгөн шаарын таза суу менен камсыздап турган жаш жигит иштеп турган. Ошол жаш билими да жетишкен, айыл өкмөт болгон ошондой адистерди сиз ар кандай жол менен иштен алып, башка адамдарды ишке койдуңуз. Bunday жол менен сиздин кадамыңыз күндөн күнгө кыскарат. Ошондуктан ар бир алып жаткан адисти, кадрыңызды туура тандаңыз. Мен ушуну суранып кетем. Өзгөн районунун, Өзгөн шаарынын элин кыйнаштын кажети. Бардык ишти мыйзам жолунда алып барыңыздар. Бирөөгө таянбастан жараткан Кудайга таянып, тазалык менен иш туткула, Өзгөн шаары сөзсүз көрктүү, кооз шаар болот деп мен айта алам.